Бисмилля, алхамдулилля, ва салату ва саламу аля расулилля, амма бад. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, урматтуу достор. Сабактарыбызды улантабыз. Жин жана шайтандардын аламы. Биз жин жана шайтандардын адам балдарынын ишенимине зыян берүү жолдорун, ыкмаларын өтүп атканбыз. Ошол ыкмалардан ошол шайтандын тепкичтери, жолдору, хутуваттары деп айтып кеткенбиз мурунку сабакта. Ошол хутуваттардан, ошол жолдорунан шайтандын бул унутууну салуу адам баласына. Ошол унутуулардан бүгүнкү ошол эмнени унуттурат? Аллах Тааланын буйруктарын жана тыюуларын унуттурат. Жана Аллах Тааланын уадасын жана коркутууларын да унутуп коет адам баласы. Бул маселеде Аллах Таала Куранда да айткан. Куранда Маида сүрөсүнүн 13 аятында Аллах Таала айтат: алар келишимди бузгандыгы үчүн дейт, биз аларды каргадык дейт. Каргадык дегени ошол аларды өзүбүздүн рахматыбыздан, жакшылыгыбыздан алыстатып койдук дейт. Жана алардын жүрөктөрүн биз катырып койдук дейт. Жүрөктөрү акыйкатты кабыл кылбаган акыбалда болуп калат. Киши качан Аллах менен болгон келишимди буза турган болсо. Келишим деген сөз кайсы келишим? Ошо Аллах буйруган иштер. Аллах буйруган иштер, Аллахтын шариятын кармануу, жашоого киргизүү деген сөз. Себеп дегенде алар эмне кылды дейт? Сөздөрдү, ошол шариятты жөнөтүлгөн, аларга жөнөтүлгөн шарияттагы Аллахтын сөздөрүн алмаштырып, өздөрү каалагандай түшүнүп, бурмалашып, ошол нерсени эмне карапайым элдерге беришкен, адаштырыш үчүн аларды. Жана эмне ошонун негизинде алар унутуп коюшту, үйрөтүлгөн нерсени үлүшүн ишке ашырууну унутуп коюшту дейт. Мындайча айтканда, бул Аллах Таала ар бир үммөткө, ошонун ичинде биздин үммөткө, мусулмандарга ошол шариятты жөнөткөнүн максаты эмнеде? Буну жашоого киргизүү. Ошол нерсе айтылып атат. Ошол шарияттын максатын унутуп коюшту дейт. Жашоого киргизип, буну менен жашабашты дейт. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндөй, мисалы үчүн, баягы динди качан эстейбиз? Бирөө мисалы үчүн эгер каза боло турган болсо, молдекен издеп калабыз деген сөз. Же мисалы үчүн ар бир үйдө бир Куран бар. Ал Куран окулбайт. Эмне? Сувенирдей болуп, өйдө жакта турат. Бирок ошол максат, ошол Куранды окуп, аракет кылып, ошону түшүнүп, ошонун негизинде жашаш керек эле. Ошол нерсе, ошол максатта бул аяттарда айтылып атат. Анан ошол себептен максат бул жерде Аллах Таала эмне унутууну айтып атат. Качан киши бул келишимди, Аллах менен болгон келишимди эгерде буза турган болсо, мындайча айтканда, Аллах менен болгон уаданы аткарбай турган болсо, Аллах Таала жүрөгүнө мөөр басып коет деген сөз. Анан бул мөөрдөн чыга албайт, бул караңгылыктан чыга албайт. Жана бул максатты, шарияттын максатын, ошонун негизинде түшүнүгү эмне өзгөрүлүп, бузулуп кетет. Өзү каалагандай түшүнө берет. Мисалы үчүн, эми жакшы киши болсоң болду да дейт, мисалы үчүн, урдабасаң болду, калпайтпасаң болду деген бир ушундай бир түшүнүктөр. Бирок бул негиз эмес. Аллахтын астында сен Аллахтын буйругун, анын парз кылган нерсесин аткармайынча, сенин жакшы болгон жакшылыктарың эмне? Бул экинчи орундагы нерселер. Негизги орунда бул сенин жакшы болгонуң, бул адамдарга жакшы болгонуң, алар менен мамиледе жакшы болгонуң, бул шарият үндөгөн нерсе. Бирок бул эмне? Бул Аллахтын акысынан кийинки турган нерсе. Себеп дегенде, бул пенденин акысы болуп калат. Ал эми Аллахтын акысы бул пенденин акысынан өйдө турат. Демек, эгерде сен биринчи Аллахтын акысын берип, анан кийин пенденин акысын бере турган болсоң, мына ошол туура болот деген сөз. Демек, бөлөк аятта Аллах Таала айтат: ошол күнү, кыямат күндү сүрөттөп бизге айтып атат, кабар берип, ошол күнү Аллах Таала аларды тирилтет дейт.
Аллахтан бөлөккө сыйынган адамдарды баарын ошол күнү кыямат күнү тирилтет. Буларды да тирилтет жана эмне? Ошол сыйынган нерселерин да кошо ошол нерселер да кошо тирилтет дейт. Кимге сыйынган болсо Аллахтан бөлөк, Аллахка шерик келтирген нерселер да тирилтип туруп, ошол шерик, ошол сыйынуучу нерселерине Аллах Таала айтат дейт. Силер мынауларды силер адаштырдыңарбы деп айтат дейт. Же булар өздөрүнө өздөрү адашып силерге сыйына берди дейт. Ошондо ошол сыйынган нерселер дагы ошол жерде айтышат. Мынтип айтышат. Аллах Таала сен бүт жаман нерседен арузатсың деп айтат дейт. Биз сенден бөлөк сыйынууга жана башпана катары эч кимди алганга акыбыз жок дейт. Бирок сен буларга эмне? Бул жашоонун жакшылыктарын, өмүрлөрүн узун кылып койдуң дейт. Жакшылыкта, мындайча айтканда, комфортто жашай берип, ушуга чейин жетишти дейт. Сенин убадаңды, сенин жөнөткөн ошол буйруктарыңды булар унутуп койду дейт. Жана эмне? Ошонун негизинде жоготуучу коомго учурашты дейт. Демек, качан келишим бузулганда, киши качан ушул жакшы бир, мисалы үчүн ошол жыргал бир жашоого бир аябай чөгүп жашап баштаганда киши бул дүйнө менен эмне максаттары чектелип калат. Ушул эле дүйнө, ушул дүйнөдө эле жашайды дейт. Жана акыйкатта келе турган төбөлүктү унутуп коет дагы. Анан эмне? Кыямат күнү жоготуучу, кыйроочу коомго айланып калышат. Жана бөлөк аятта дагы Аллах Таала ошол буйрук жана тыюу маселесинде Адам атабыздын, Адам алейхиссаламдын акыбалында кабар берип айтат. Биз дейт, буга чейин Адам менен Адамга дагы эмне? Буйрук кылганбыз дейт. Бирок ал буйрукту унутту дейт. Жана биз аны эмне? Чечкүндүү деп таппадык дейт. Ошол буйрукка чечкүндүү деп таппадык дейт. Кайсы буйрук эле Адам атабызга? Ошол аятта айтылат. Тоха сүрөсүнүн 117 аятында Аллах Таала айтат: "Биз Адамга айттык" дейт. Мына бул иблис, шайтан, сенин жана сенин аялыңдын душманы деп айттык дейт. Бул экөөңөрдү бейиштен чыгара көрбөсүн деп айттык дейт. Жана ошонун негизинде сен бактысыз болуп калба дейт. Анан шайтан эмне? Азгыра берди. Анан жанакы эмени унутту, келишимди Аллах менен болгон. Анан шайтанга эмне? Моюн сунуп, ошол жанакы мөмөнү жеп коюшту. Анан кийин Аллахтын жанакы жазасы эмне? Аларга түштү. Демек, киши бардыгыбыз, бул баарыбызга айта турган нерсе, мусулманбыз деген мусулмандардын баарына айткан нерсе. Аллах менен болгон келишим бул Аллахтын шариятын ишке ашыруу, ушу менен жашоо жана ушуну бөлөктөргө жеткирүү. Эгерде ким бул нерсени кылбай турган болсо, Аллах Таала жүрөгүнө мөөр басып, жүрөгү катып, акыйкатты кабыл кылбай калат. Жана ошонун негизинде түшүнүктөрү, зээни өзгөрүлүп, бузулуп, каалаган нерсесин жасап баштайт. Ошол жерде токтоп турабыз жана адаттагындай бүгүнкү дуабыз Сунан Абу Даудта келет, Анас ибн Маликтен. Бул дуа эшикке чыгууда, үйдөн эшикке чыгуудагы дуа. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде кимде ким эшикке чыга турган болсо, үйүнөн мынабул монтуп айтсын дейт. Бисмиллах, таваккалту алаллах, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Эгерде мааниси кандай бунун? Аллахтын ысымы менен Аллахка таяндым, жана акыбалдын өзгөрүүсү жана күч-кубат жок, бир гана Аллах менен бул нерседе болот дейт. Мындайча айтканда, акыбалдын өзгөрүүсү жана күч-кубат бир гана Аллахтын жардамы менен болот. Эгерде кимде ким ушул нерсени айтканда дейт, ушул нерсени айтса, анда ага мынтип айтылат дейт. Сен түз жолго салындың, сага ушул нерсе жетиштү, жана эмне? Жамандыктан тосулдуң деп айтылат дейт. Жана шайтан андан качат дейт, жолунан кетет дейт. Демек, кимде ким ушул дуаны айта турган болсо, эшикке чыгарда албетте бул жерде эмне айтылып атат? Аллахка болгон тобокелдин, таянуунун артыкчылыгы.
Kim Аллахқа таяна тұрған болса, Аллаға жетішті болады. Аллах Таала барыбызды түз жолға салсын, жана аны бизге жетішті қылсын, бөлөккө таяна тургандай кылбасын бизди, жана жин жана шайтандардын ар кандай бузукулуктарынан, зыяндарынан бизди сактасын. Субханека Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.